үйрөтүп атканда мага мындай деген да: сен кыргызсың, сен мага кийин конкурент болбойсуң депчи. Анан мага көп сырларын үйрөттү. Мен дедим мечит ишин таштайм, мемеге өтөм. Отель иштейли. Кыскасы акча табышым керек десем, анан айтты: Кудай буюрса Кыргызстан өнүгүп келе аткан мамлекет. Силерде bundan дагы кооз мечиттер чөт. Сен ошого даярдан. Мен ага чейин досторум айтат: бул мечит Кыргызстанда мындай мечиттер салынбайт. Ая София дейт, эгер мунараны ала турган болсоң, Ая София аякта путта тура албайт дейт. Кулайт. Кийин Ая София кайра чиркөөгө айланбаш үчүнчү. Мисалы үчүн ошондой бир өтө башкача кылып жасалган бир жерден сүйлөсөң, ошондой чоң мечитте мурун эми азыркыдай микрофон, жабдыктар болбогону, бир жерден сүйлөйсүң, бардык точкасынан ошол жаңында сүйлөп аткандай болуп турат экен. Бүт ушундай каталарын көрсөтүп бергенден кийин баягы устан айтышты: сен деди иш кылбайсың, бирок Ильяздын чайын алып келип берип турасың. 30 жылдык устаны. Чайын алып келип берип турасың мага. Путин неме кылат экен, бүт больницаларга, намазканаларды дагы салгыла деп баягы уруксат берет экен да. Москвадабы? Москвада. Шереметовдо самолет күтүп отуруп намаз окуган болсо, ошол намазкананын жасалгылоочусу, куруучусу сиз. Машалла, Аллах кааласын. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Кайрадан сиздер менен бетме бет көрүшүп отурганыбызга аябай кубанычтабыз. Сиздер дагы кубанычтасыздар деген ойдобуз. Рухология подкасты кезектеги чыгаруусун баштайт. Урматтуу достор, өзүңүздөр билгендей эле, биз Рухология подкастына жеке жашоосу, же кылган иштери, же башынан өткөн окуялары адамзатка өрнөк боло турган, сабак боло турган, таалим тарбия бере турган бир адамдарды чакырабыз. Жана ал адамдар менен баарлашып, ошол адамдан жаңы идеяларды, жаңы жашообузга жол көрсөткүч багыттамаларды, же ошондой баалуулуктарды алганга аракет кылабыз. Анда эмесе бүгүн дагы биздин студиябызга дал ушундай коногубуз келип отурат. Сөздү узатпайын, дароо коногубуз менен сиздерди тааныштырайын. Ильяс Полотов агабыз келди. Куш келипсиз, Ильяс байке. Мечит архитектору, Акбир мечит куруучу курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Ильяс агабыз. Куш келипсиз. Куш келдик. Кандай жакшы келип алдыңызбы? Шүгүр, алхамдулилла. Мечиттер кандай курулуп атат? Колдон келишинче жакшы кылып курганга аракет кылып атабыз иншалла. Азыр ушул тапта канча мечит куруп атасыз? Азыр ушул тапта 2 мечитти баягы фундаменттен коюп атабыз. Нөлдөн жасап, ичини кооздуктарын жасаган мечиттерибиздин азыр 3 мечитибиз бар. 3 мечит. Ошондо 5 мечиттин долбоору параллельно кетип атат. Кандай жетишип атасыз, жүдөп калбай атасызбы? Алхамдулилла, менин үкөлөрүм көп. Ар бир жерде жардам берген негизги баягы ишеничтүү адамдарым, ошолор менен кошо бир иш алып кетип атабыз иншалла. Команда бар демек, э? Команда бар. Ильязбек, ушул күнгө чейин канча мечит курдуңуз? Кайсыл жерлерде курулду ошол мечиттер? Негизи баягы ички жасалголосу, баягы оймо чиймелер менен жасап, бар жоон кошкондо 350 мечит курдук. 350 мечит курдуңуз. Мечиттин курулушунда ичинде болдук. Ошондой эле Түркияда 120 мечит, Казакстанда бир 50дөй мечит, Россияда, Москвада 7дөй бир намазкана мечиттер менен биригип, анан калганы ушу Кыргызстанда. Ошондо Кыргызстанда 150 болуп калабы? 150ден ашык мечитте ички жасалголорунда нөлдөн куруу боюнча ошондой иштерге катыштык. Жакшы, машалла. Сиз бул мечит куруу тармагына кантип келип калдыңыз? Эмне үчүн ушул тармакты тандадыңыз? Мисалы, куруучулар десе биз ойлойбуз да, бир куруучу бар, ал үйдө эле кура берет, мектепте эле кура берет, имаратта эле кура берет. Байкашымча мечиттин куруучулук тармагы башка, имараттыкы башка кетет. Кантип ушул тармакты тандап калдыңыз? Эмне түрткү болду? Биз мен теология факультетине тапшырып Түркияга баргам. Теология болгондо ошо кайсы университет аркылуу? Ошмо мамлекеттик университетинде. Анан ал жака баргандан кийин келип, ол жакта 1 жыл окуп, келип, анан калганын Ошто улантасың, Ошмода, теологияда.
ошол жерде эрдем мечити салынат. Ошол жердеги усталар менен таанышып отуруп, анан ошолор кызыгуу пайда болуп, али бир адам кызыга турган болсо башкача кызыгасың го. У маалда жашпыз. 2004-2005 жылдары болуш керек эле. Анан баягылар мени кызыгып отуруп, ошолор менен кошо Түркияга кеттим. Теология факультетин бүтүрө албай калдым. Ошонун негизинде Түркияга кетип, алар менен ошол мечиттерде иштеп баштадык. Бир чети кызыгуу дагы бар, бир чети муктаждык дагы болгон ошол убакта. Акча керек. Акча табышыбыз керек. Үйдүн эң чоң болгонбуз. Сөзүңүздү бөлүп атам. Ошондо 2004-жылы Эрдем мечитинин курулушун 2005 канча жашта болуп каласыз ошондо? 2005-жылы 16, уже 17-ге чыгып калган. 17 жашыңызда 88сиз. 7. 87. 17 жаш болгон. Анан ошол менен ошол 17 жашымда баштап, ошодон бери уже азыркы убакка чейин. Машалла. 20 жылдан ашып калды. Бул иш менен неме кылганыбызга. Ошондо теологияны токтоттуңузбу? Ооба. Өзү баягы академический алып токтотуп кеткем негизичи. Кайра окуйм деген. Ошол арманда болгон. Баягы мен досторум окунуп бүтүп атканда мен окунуп бүтпөй калам. Түркияда бул илахият деген медфактардын балында да. Баягы ОРТлорчу. Илахият менен медфактын балы бирдей эле да. Илахият өтө мындай жогору бааланат. Престиж. Анан барып ошо мечиттерде иштеп атканда сен илахият окуйт экенсиң. Мен даже жума намаздарды окуп жүрдүм. Мечиттерде. Имам болуп жүрдүм Түркиядачы, баягы расмий эмес мындай. Анан сен кантип илахият таштайсың, сен илахиятты бүтүрүшүң керек деп жүргөндө мен бир күнү айттым, уже 1 жылдан өтүп калган, 1-2 жыл болуп калган. Таасым тарап баягы майда жүдөм топтоп алып келдим дагы, баягы кеңеш уткан бир акабыз бар эле, ошого келип айтсам, илахиятчылар көп, мечиттерде имамдар көп, сенден башка дагы бар. Бирок сен ошолорго мечит куруп бер деп айтып, мени баягы мотивация кылып кайра жөнөтүп, ошодон кийин дагы Түркияда бир 5 жылдай жүрдүм да. Эми жаш баласын сагынасың, ата энеңди сагынасың, бир туугандар, Кыргызстанды сагынасың. Ошентип кайтам деп жүрүп, ошондо мени баягы мечитке кайра кайтарган да ошол кишилер болгон да. Ошондо жалпы Түркияда канча жыл иштедиңиз? Кайсы облустарда? Түркияда 10 жылдан ашык иштедим. 10 жылдан ашык иштеп 70 областында иштедим. 70 областында. 81 област бар эле, азыр уже 82 болуп калды окшойт. 81 областында болгон, бирок биз 70 областында иштедик. Мечиттер мисалы бир жерге салынса, кийин уже башка шаарда мындай ар жерге мисалы үйлөрдөй болуп эле подряд салынбайт да. Ошого биз Түркиянын ошол мечит курганыбыздын шарапаты болду окшойт. 70 областында иштедим Түркиянын. Ошол мечит барып эле куруп кетпедиңиз да, анын бир илимин, сырларын үйрөндүңүз. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз, кандай кыйынчылыктар болду? Бизди алып кеткен киши азыр атын аташтын эмеси жок го, бирок баргандан кийин ол усталардын мындай Түркиядагы аты аталган усталар эмес экенин билдим. Булар башка бир тармакта эле иштеп, бирок ушул ишти дагы алып кеткен кишилер көрдүм да. Адис эмес, мечит куруу боюнча. Ол жерде көп балдар иштейт экен, бирок мындай айлыкка эле иштегендей эле экен да. Ол жерден бир нерсени үйрөнө алгыдай эмессиң да. Уже баргандан кийин ар ким менен тааныша баштадык. Кийин анан бир себептерден болуп биз Түркиянын Вели Ажар деген бир устасы менен таанышып калдык. Вели Ажар. Анан ол киши мен Түркияда ушундай иштердин сырлары бар. Мисалы сырларды кесип сырлары деп бири-бирине айтпайт да. Мотивтерди кандай чызыш керек мисалычы. Мотив дегенде? Мотив дегенде оймолорду. Баягы мечиттерде оймолор болот го мисалы. Ошол оймолорду кантип композиция ошол жерге отургузуш керек, кайсы светтер менен кайсы светтер туура келет. Ошол чызыктарды кандай чызыш керек, ошол бүт бар жогуну үйрөтүп атканда мага мындай деген да. Сен кыргызсың. Сен мага кийин конкурент болбойсуң депчи. Анан мага көп сырларын үйрөттү. Курстарга жөнөттү, сырларын үйрөттү. Бүт
отургузуп алып мага эч кимге айтпаган нерселерин айтып берет эле. Мотив тартып атканда эч кимди баягы оймо тартып атканда, кагазга түшүрүп атканда эч кимди жанына жолотпойт эле да. Ушундай бир баягындай принцип кишиде да. А мени жанына алып алчу. Кел деп, мынаны мындай тартат. Мындай тарткандан кийин буга ушул светтерди берсең чыгат. Мисалы үчүн бир нерсе оймону коюп коюш эле эмес да, ол жерге өтө кооз оймо тартсаң дагы, биз санат кылып бир нерсени түшүндүрүп бере турган кылып тартсаң дагы, эгер светине тургуза албасаң, ондо уже ол нерсени чыгарып бере албайсың да. Кайсы свет менен кайсы свет отургучтарыны ошол бүт бар жогун ошол сырларын үйрөткөн мага. Түстөрдүн да демек бир немеси бар, гармониясы бар. Ооба. Мисалы могу кээ бир мечиттерде, могу Жалдын мечитинде экен же Сарас мечитинде жанагы кафель сыяктуу чини деп койчу беле. Биздеги чыны да. Чын ооба. Карап турсам бир мындай дарактын элеси түшүрүлгөн оймолор бар да. Ошондо бир өзүнчө бир маани маңызды да камтыйт окшойт бул. Сөзсүз. Бул мисалы баягы жаныбарлардын элеси менен тартылат өзү негизи. Биздеги баягы оймолор бар го, ошол эчки мүйүзү деп баягы ошо эчки мотивтери деп Туркияда дагы ошол канаттууларга ошолордон илхам алынып тартылган негизи. Биздеги демек оймого эчки мүйүз делинет. Эчки мүйүз деп коет биздечи. Туркиядагыларда да бүт ошондой бир санат менен тартылат да. Сөзсүз бир маани түшүндүрөт. Эми азыр мисалы мурун фарздарды койгон, мисалы үчүн 32 фарз, ыймандын немелери, 5 убак фарз, фарздарды дагы ошол немеден тарткан адам өзү мындай чечмелеп бере турган даражада тартышкан мурун. Азыр эми мындай көзгө иштеп калып санат кылыпчы. Илгеркилерде сөзсүз бир маани маңыз албетте болгон. Демек бул мечиттердеги оймо чиймелерди түшүрүү өнөрү өзүнчө бир искусствонун бир бутагы. Ооба, сөзсүз. Жакшы. Анан ошол Туркияда иштеп жүрүп кандай бир окуялар болду, кандай жетишкендиктер болду? Нелерди ашырдыңыз? Туркияда иштеп жүрүп канча таптыңыз? Негизи эле баягы мен жашоодо ушундай болдум. Баягы байлык эч качан мемеде болбоду да. Бизде алдыда болбоду. Анан эми байлыкка кызыккан убактыбыз да болду. Эми баягы жаш болуп, башка кылып, бир окуя болуп биз барып иштеп жүрөбүз мечиттерде. Менин башка бир тааныш достор, ошо Кыргызстандан, Өзбекстан, Казакстан, биз Түркмөнстан бүт жакта досторум бар негизи. Анан ошол достор отелде иштешет. Мен мечитте иштейм. Мечитте иштейбиз. 50 лира баягы күнүнө төлөнөт. 50 лира алам мен. Сомго канча болуп калат? Ошол маалда бирок жакшы эле болчу. Сомго бир $25, $30 тегерегинде болчу ошол маалда. Анан баягы менин дос баягы тааныштар отелде иштегендер. Олар күнүнө 100, 200, $300 чейин табабыз дешет. 10 эсе. Анан күнүнө эми баягы кала азгырылат экенсиң. Биздин үйдө биз мындай жаркыраган эле бир мемеде чоңойдук го, бирок баягы муктаждык бар болчу. 90-жылдары баарыбыз деле ошолдой кыйынчылыкта эле чоңойгондуктан менин инилерим үйдө калды. Олорго мен мындай жакшы жашоо куруп беришим керек деген менде бир максат бар болгон да. Анан баягы акчага азгырылып ошолорго кетем деп калдым бир күнчү. Кетем деп анан мен дайыма бир кеңеш сураган биздин бир ошо Туркияда бир агай бар болчу. Ошого бардым. Мен дедим мечит ишин таштайм. Мемеге өтөм. Отель иштейм. Кыскасы акча табышым керек. Десем аны айтты. Кудай буйрса Кыргызстан өнүгүп келаткан мамлекет. Силерде bundan дагы кооз мечиттер түшөт. Сен ошого даярдан. Мен ага чейин досторум айтат, бул мечит Кыргызстанда мындай мечиттер салынбайт. Бул кылып аткан, мен айтам да олоргочу, мен бул кесипти үйрөнүшүм керек. Сен айтат, бул кесипти үйрөнсөң бул келечеги жок. Түркияда эле жашашың керек дейт да. Анан отуруп, жок мен деп кичине аракет кылган баягы киши мага айтып атпайбы, ошентип Кыргызстанда келечекте мечиттер курулат. Ушундай бир кооздо сен бул ишти жан дилиң менен үйрөнүшкө аракет кыл. Аллахтын үйүндө ар ким дагы
иштеш насип боло бербейт. Буну сен баягы нематты билбей атасың да, баягы жакшылыкты сен ичинде жүргөн үчүн билбей атасың деп баягы мага өтө жакшы кеңештерин берген. Ошодон кийин мен ишти үйрөндүм да. Ишке болгон кызыгуум пайда болду. Дагы болгон немелерим ачылды дегендей, баягы көз караштарым башкача болуп, мен бул ишти үйрөнүшүм керек экенин, санат экенин түшүнүп ошондо жетип, дагы да көп ошондон кийин ийгиликтер болду десем болот. Машалла. Демек 10 жыл иштедиңиз, 70 облусунда болдуңуз. Ооба. 120 мечит курдуңуз. Ооба. Деги эле могу мечит куруу, мечиттин ичиндеги оймо чиймелер, булар өзүнчө, мисалы бир эле мечиттин курулушунан бир нече чыгармачылыктын, искусствонун бутагы чыгат экен да, багыттары. Мечит куруунун тарыхы дагы бар да, мисалы. Айрыкча Түркияга барганда Стамбулдагы мечитте мисалы өзүнчө бир неме го, архитектуралык бир маданий мурас катары. Стамбулдун эң эле өзүнө тарткан жагы менимче ошо мечиттери эле го дейм. Мечиттери жок болсо баргың деле келбей, деңиз бар жок деле бар. Жана таштан курулган үйлөр, эски имараттар, мечиттер мисалы. Ушул мечит куруу тарыхындагы бир учкай айта кетсеңиз, бул кантип калыптанды, кандай болду? Мисалы Түркиянын баягы эң мындай мактанган ошо мечиттери кайсылар? Түркияга баргандар көп, балким ошол жерлерге барып зыярат кылып келип, ушул жерлерге барып ушул мечитти көр деп сунуштайттырсыз балким. Ооба. Биз баягы азыр мечит курдук дегенде, мисалы баягы накыш деп коебуз го, оймо чиймелеринде, орнамент. Орнаментинде. Ошондон катышкандыгыбыз үчүн мисалы биз ошол багытта гана, Түркияда негизи кесиптер бир эле багытта болот да. Мисалы шыбакчысы только шыбак гана кылат. Мечиттин шыбагы. Башка ишин кылбайт. Бизде ушундай бир мүмкүнчүлүктөр болду. Баягы башка иштерин дагы үйрөнүп кеттик да, комплект болуп кетти. Ар кайсы тармактарын. Накышын кылдык, үстүн күмбөздөрүн жасашты, үйрөндүк. Мунаралар болуп атып. Эмеси? Куббалар. Баягы иш жок болуп калганда буга иштеп атам, баягы мүмкүнчүлүк ошол нерсеге бизди алып барды да, түртүп барды. Анан баягы азыр 10 жылда 120 мечитти куруш өзү мүмкүн эмес да. Баягы ички жасалып болгон үчүн биз тезден иштеп бүтүрүп кете бергенбиз. Баягы сиз айтып аткан тарыхый мечиттер боюнча мен мисалы Айя София өзгөчө мечит. Мурункусунда чиркөө болуп, азыр Айя София болуп. Мимар Синан ошол Айя Софияны бир өзгөчө кылып койгон. Мисалы Феттен кийин алга басып алгандан кийин. Бир кыскача ошол жерин айтып коелу, Илязбек, уруксат берсеңиз. Айя София биринчи чиркөө болгон. Биринчи кылымда курулган. 1453 жылы Фатих Султан Мехмед хан алган Константинополь, Стамбул болду. Айя Софияны кийин мечит кылышты. Баягы ичинде чиркөөлөрдүн ичинде сүрөттөр болот го. Ону баягындай мозаиктер менен жаптырып, мечит кылып жасалгандан кийин музейге айланган, билесизби? Музейге айлангандан ошол мозаиктарын чыгарып, сүрөттөрүн Ататүрктүн убагында 1938. Ошол убакта музейге айланат. Мечит жабылды. Анан ошол мозаиктарын алып азыр эми баягындай перделер тосуп койгон го. Ошондо болуп. Анан Айя Софиянын дагы бир өзгөчөлүгү, мисалы үчүн мунараларын 4 мунара коюп, Айя Софияны ошол мунараларга байлап койгон экен да, Мимар Синанчы. Мурда мунарасы жок болгон, а? Негизи чиркөөнүн мунара болбойт да чиркөөдө. Мунараны улаган дейт, баягы кийин Фатих Султан Мехмед хан мунараларды койдурган. Жок, кийин койдуруп алат мунараны Мимар Синан. Султан Сулайман убагында. Койдуруп атканда ушундай кылып койгон дейт, баягы Айя Софияны бизге баягы айтып берип аткандар боюнча. Айя София дейт, эгер мунараны ала турган болсоң, Айя София аякта путта тура албайт дейт. Кулайт. Кийин Айя София кайра чиркөөгө айланбаш үчүнчү. Мисалы үчүн ошондой бир өтө башкача кылып жасалган Эдирнедеги Селимие мечити. Муну мисалы үчүн көп жерде эле мындай мени таң калтырган мечит ушул мечит. Мисалы үчүн ошол убактагы мүмкүнчүлүк менен ушундай мечитти кандай курду экен да? Өзгөчөлүгү кандай мечиттин? Мечитте мен мисалы үчүн ошо байкагандар, ал жерде жылуутуу системасы жок. Калорифер баягындай отоплениялар иштеге жок. Бирок мечиттин дуал таштары ушунчалык калың таштардан, үйдөй болгон таштарды комнатадай. Ошону тизип чыккан да баягы мечиткечи, ошондогу мүмкүнчүлүктөрү. Анан тизгенде дагы баягы калың таштарга суукта, ташка суук сиңет экен.
кайра жай келгенде ысык сиңип баягы суукту мечиттин ичине айдап турат экен, кондиционер сыяктуу болупчу муздатып турат экен. Баягы жайы менен толгон ысыктык кышындасы суук сиңе баштаганда ташка жылуулукту айдап турат экен. Мечиттин ичине жайын кирсең салкын, кышын кирсең жылуу да, мындай Ошондо кеңири отура аласың. жай бою жылуулукту өзүнө заряд Сиңирип сыяктуу алат, алат. сиңирет. Кыш киргенде ичке урат. Ичине уруп турат экен. Баягы суук сиңген сайын баягы жылуулук түртүлөт экен да. Ошондой. Анан бир жерден сүйлөсөң ошондой чоң мечитте мурун эми азыркыдай микрофон, жабдыктар болбогону бир жерден сүйлөйсүң, бардык точкасынан ошол жаңында сүйлөп аткандай болуп турат экен. Анан мунарасы бар, мисалы үчүн кичинекей эле ничке мунара. Эгер ошондой 3 жолу бар да, баягы мунаранын 3 та шерефе деп коет, баягы илгери азан айткан чыгып Балкон сыяктуу. Балкон сыяктуу. Ошол жеринде мисалы 3 жол салган да, 3 катар болуп кеткен. Ошого 3 жол менен азыркы технология менен караса өтө мындай чоң жер керек экен да. А 3 адам чыгып кетип атып, үчөө тең бирин-бири көрбөй кетет. Ошондо могу мунара болсо, 3 жагынан эшик бар. 3 эшик катар эле. Катар эле турат. Катар эле турат. Биринчисине кирсең биринчи шерефеге чыгасың, экинчисине экинчи шерефеге, үчүнчү шерефеге чыгасың. Үчөө тең бир эшиктен кирет да, бирок үчөө тең бирдей. Бир убакта үчөөң бурал чыгып кетет. Үчөөң тең бири-бирин көрбөй чыгып кетесиң да. Баягы жер. Кирсең кеңири, тепкичтеричи кадимкидей. Бир эле жол бардай эле салынган. Ошол убактагы Мимар Синан өтө бир эвлия зат болгон экен, бир Аллахтан бир илхам болуп өтө укмуш курган экен да. Булар ошо 1000 жылдап мечит куруп, дагы да өркүндөтүп, негизи Түркия мечит куруу боюнча дүйнөдө биринчилерден болуп эсептейм да. Демек, Мимар Синан бул ишти сиз жана айтып атпайсызбы? Биринчи кезекте байлык, акча киреш эмес, баягы руханият деп атпайсызбы? Демек, бул нерсени ошо Мимар Синан сырын жакшы түшүнгөндүгү үчүн Аллах Таала өзүнчө бир биздин акылыбыз жетпеген бир эшиктерди ачып койгон десек деле болот экен да. Эгер бул иште байлык, бийликти мындай биринчи орунга койсоң, өтө байлар бар. Мен ошол айтып турган Велажар деген дагы өтө бай киши. Мындай өзүнүн сел домдору бар, мындай өтө бай киши. Өтө акча тапсаң деле болот негизичи, мындай эгер акча табам десеңчи. Бизде Алла мага оны насип кылбады, билбейм, мага ошол көбүн эсе ошол бүтүргөн иштеримдеги рахаттык дагы да биринчи орунда турат. Ого көп мындай билимибиз жетпеди, басым жасабадым. Балким ушунча мечит куруунун ийгилигинин сырларын бирөөсү ошол ачкөздүктүн жоктугудур балким. Акчанын артынан түшсөңүз балким башка нерсе. Мен могу мечиттен бул мечит куруу боюнча мен одан кур калмакмын да. Ильяс байке, Кыргызстанга келдиңиз кийин. Иш аракеттер Кыргызстанда башталды. Биз могу жалдагы мечитке биринчи келип эме сунуш берип кеткенбиз. Ушундай биз оймой чийме кыла алабыз, күмбөздөрүн жасай алабыз депчи. Куббелерди. Анан бизге бул жерден кечиресиз сөзүңүз бөлүп баягы түшүнүктүү болсун үчүн. Берки узундар мунара. Мунаранын башындагыларды кулак деп кулак, калпак биздеги мааниси. Ортодогу чоң мындай купола, орусчасы кубба негизи аталышы. Ошол кубба же күмбөз деп аталат ошол бизде. Эми негизи күмбөз деп ошону мындай көбүнчө биздин тилде ошо күмбөз деп айтылат экен да. Азыр күмбөз десе баягы мүрзөлөрдөгү немедей болуп бир ассоциация. Негизги ошол жака барат окшойт, ошону көбүнчө күмбөз деп айтылышат. Түшүнүктүү болсун. Азыр өтө көп термин колдонуп атасыз да. Ошо түшүнүктүү болсун үчүн мен ортодо бир аз кыйналып калдым. Меники өзү терминдерим түркчө негизичи. Ишим боюнча баардык нерсеси түркчө калыптанып калган. Кыргызчага мындай кылып атып кыйналам да көбүнчөсү. Мындай туура эмес айтып койсом кечирип коет. Ошондо жалдагы мечиттин курулушуна сунушуңузду таштадыңыз. Сунушун таштап, анан мен кайра Түркияга кеттик. Бул жерден бир кудайдан болуп, бул мечиттен бизде бир агайлар бар.
Bekir Kavakçı деген Манас университетинде güzel sanatlar деп искусство эмеде сабак берет. Көркөм эстетика Көркөм эстетика факультети. Анан ол жерде иштеп аткан агай менин Велажар деген устамдын шагирти болот. Ол ошолдон шагирт болуп жүрүп, ушул үйрөнүп, анан ушул жака мугалим болуп келген да. Ошол анан мени таанып, Түркиядан тааныйт эле. Ошол анан бизди сунуштайт бул жака. Мен омалда жаш болчумун. Мени көргөн адам мага иш бербейт эле да, кичинекей эле бала экен. Жаш бала. Реферанс кылып анан ошол киши бизди сунуштап, ушул ишти алып анан 2016-жылдары кайсы ошол жылдары келип, ошол бойдон Кыргызстанда калып калдык. Жалдагы мечиттин несин жасадың ошондо биринчи? Жалдагы мечиттин ички жасалгасын жасадык. Ойма чеңбелерин жасадык. Хаттарын жаздык, хат санаттарын. Анан хат дегенди баягы арабча жазуулар. Арабча аяттар. Каллиграфия болуп калабы? Каллиграфиялар. Анан үстүндө биздин куполдор жасап атат, баягы алюминиумдан жасалат го, үстүндө жамгыр өтпөш үчүн. Анан чыгып анча-мынчада баягы мен ошол ишти кылып жүргөнбүз да Түркиядачы. Мен баягы үстүнө жабы боюнча, купол жабы боюнча дагы Түркияда көптөгөн мечиттер жасаганбыз да. Мындай чоң мечиттерде иштедим. Анан чыксам өтө ката иштер болуп атат да. Баягы устабыз деп неме кылат, бирок мен ол жерде көп каталарды көрдүм. Башкы уста туура эмес кылды. Туура эмес кылды. Анан түшүп баягы мемеге айтып атам да, жоопкерчиликтүү адамдарга, бул жерде ката болуп атат, буну башкадан кылыш керек. Ката дегенде кандай ката? Бир түшүнгөнгө аракет кылып көрөлү, айтып көрүңүзчү. Ката дегенде бул баягы кенет деген неме бар да. Биздин баягы мечитте жасалуу боюнча, биздин мына турецкий системада, биздин Кыргызстандыкында баягы мындай терпуштук борсок сыяктуу кылып жасап атышат го. Олда только шуруптар менен эле катырып коюп атат. Бизде эми баягы жасалып келип аткандыгы үчүн көп проблемасы чыгат онучу. Түрктөрдүкүндө мечит бүткөндөн кийин бар жогу кенет болуп, бир дагы мык колдонулбайт да. Бар жогу мындай баягы кенеттеп коет, бири-бирине кептемей болуп баягы капталып жасалат. Олар ошону үстүнү эле кайрыйт дагы, астына шуруп буруп коюп атат да, мындай болт менен катырып коюп атат жергечи. Ондой болбойт өзү негизи, ол ката болот. Буну калп эле баягы көргөзмөгө эле кылып туруп коюп, анан силикон деп баягы немени сыгып коюп атышат. Ону уже ката бол. Ошол убактарда мен ошо катаны берки жоопкерчиликтүү адамдарга түшүндүрүп айтканда, олар айтышты. Бул ошо аты Шенол деген агай эле, уста эле. Ошо Шенол 30 жылдык уста деди. Сен эмнени билесиң деди. Сен деди ону деди катасын айтканга деди али жашыңам жетпейт, оюңам жетпейт дегендей мага бир мындай катуу тийген тарзда айтып коюшту. Анан макул деп мен өзүм ишим уланта бердим. Ошол убакта бир жума Бишкекте жамгыр жаады. Токтогон жок. Тынбай эле жаап атты. Эми кичине токтосо эми кайра эле жайт. Анан айтат: "Я Алла", баягы айтып коет. Кудай, бул деген не деген шаар дейт, тынбай эле жамгыр жаа берет экен деп ошентип сүйлөнүп. Бир күн эле мечиттин баары жок жеринен суу ала баштады. Ичинде биз уже оймолор жасап атабыз. Биздин эң проблема суу кирбеш керек биздин жасаган ишке. Краскалар сапаттуу краска, бирок баары бир суу киргенден кийин туруштук бере албайт. Баягы суу кире баштады. Анан баягылар айтып атпайбы, биздин чыккан сууга түштү. Кел деп мени баягы жоопкерчиликтүү адамдар чакырып атат. Чакырып айтат: "Эми айт" дейт. Биз башында сен укпадык, эми бизге айт деди. Анан чыгып баягы местасынан түшүндүрүп бердим, баягы болгондой кылыпчы. Бул мага булардын ишенгени мечит мунаранын кулакты баягы калпак дедиңиз го, мунаранын учундагы. Ошол жерди баягы уста жасай албай коет. Анан айтам мен: "Мен деле жасап берейин ушуну. Мен жасай алам" деп чыгып ошону жасап бүтүрүп койгом да, баягы кичинере да, баягы күлө мунаранын учундагы. Айларынан бери коюп бүтүрүп бергенден кийин булар уже мага меме боло башташкан да, ишене башташкан. Анан айтышты: "Биздин иш сага түштү. Проблемасын айт мага".
Анан баягыны айткандан кийин баягы кенет немелерин полун бар жоогун түшүндүрүп берип бүт ката да, жасап аткан ишин бар жогу ката. Мечит бүт элек суу агып кеткен. Бүт ушундай каталарын көрсөтүп бергенден кийин баягы устан айтышты. Сен деди иш кылбайсың, бирок Ильяздын чайын алып келип берип турасың. 30 жылдык устаны. Чайын алып келип берип турасың мага. Анан баягы жерде эми уялып эме кыла албадым, бир 3-4 күн бир жума чабы качан жүрдү менин жанымда. Ошо чайым алып келет. Ошо жандарым тазалайт, шыпырат, ошентип баягылар өчөшүп калды баягы кишигечи. Бул мечитти түнү менен баягы эми кайрымдуулук мечит болгон үчүн түшүнүк туура эмес болуп калбасын деп түнү менен бузуп баягын жасагандар баары жогун. Үстүн. Тиники алюминийлерин бузуп чыгарып башкадан алып келип, башкадан кылып жасап берип, азырга чейин жакшы турат иншалла. Демек, бул жердеги баягы сиз ошону көрүп калганыңыз, анан кийин тиги эми табигый эле көрүнүш го дейм. Биринчи ал карап туруп бир жаш бала келип алып 30 жылдык тажрыйбасы бар устанын кемчилигин таап атса, өзүнчө бир текебер бала экен деши, андан кийин жамгырдын бир жума токтобой жаашы бүт Аллах Тааланын хикматы экен да, туурабы? Эгер ошо жамгыр жаабаса, сиз деле ошо ойдон калып кетесиз да, унчукпай эле. Азыр эми ушул күндө жалдагы мечиттен суулар агып көйгөй жаралмак экен да. Мен негизи ошондо уялып дагы бул барып онун катасын айтыш. Мен биринчи өзүнө айткам. Мына ката болуп атат десем, деги баандай эмоциональный киши болгон. Вообще мындай эч кимди эмесине пикирин укпаган киши да. Мен барып олорго ушундай проблема болуп атканын айтыш деле мага оор болду мисалы. Эми ушунча баягы ичинде оймол өтө чоң иш да эми жалдагы делечи. Эми ушундай өзүнүн колунда иш турса, келип алып биздин ишке дагы мурдун тыгып эми баягы айткандай ошол проблема болбосун деген ойдо мен айта албай кыйналып зорго айткам да. Мисалы ушундай болуп атат, проблема болуп атат, эртеңки күнү мындай болот депчи. Оңой эмес негизи, барып эле бирөөнүн ишине бузуп коюш же бирөөнүн ишине ондай тартып алыш деген ой деле жок. Бирок ошол Аллахтын эми баягы бир себептери бар экен да. Бирок элхамдулилла алиги пешинебиз ак болуп бүтүрүп чыгып кеттик да. Азырга чейин кызмат кылып атат. Аллах ыраазы болсун. Андан кийинки долбоорлоруңуз кайсы болду? Bundan кийин Имам Сараксиге. Имам Саракси уже бул биз буну оймолорун тартып атканыбыз, жасап атканыбыз уже кыйла даражага келип калган эле. Анан бир күн Имам Сараксиге бардым. Мен ушул ишти кыла алам. Оймолорду. Оймолорду. Кыла алам десем, олар айтышты, сен буга жашың да жетпейт, боюң да жетпейт. Сен бул ишти кыла албайсың деди. Эми баягы ошол жердеги жетекчилер ошентип айткандан кийин барганыма да пушайман болуп кайттым. Кайра эле ошол иштерибизди уланта бердик, башка дагы мечиттерибиз бар эле. Анан буну башка бир Туркиядан бир түрк фирма алат. Имам Сараксинин ишин жасалгосун. Анан ол киши алат дагы эми Туркияда биздин баягы чөйрөбүз бар да, усталар менен бүт бизди чөйрө тааныйт. Ол Ильяс Кыргызстандан эле, мен ошо Кыргызстандын иш алымда болуп мага звонок кылып ишти мага берет. Имам Сараксин. Анан ону биз бүтүрүп беребиз, Имам Сараксин. Ошондо баягы Имам Сараксиде жетекчилер айтат да, биз дейт бекер эле берипбиз, эми бул биздин берген сунуштан 2-3 эсе көп акчага алып, анан биз сунуштаган ишти кайра бизге берип коюп атат да. Ортодо бир 2-3 жолу келген киши главный акчаны алып кетти дегендей. Анан кийин өзгөндө Имам Саракси түрбөсүн баягы мечитин жасаганда ошондо айтышты да. Биз түз эле сага берели. Баары бир айланып тегеренип келип сен жасайт экенсиң деп. Ошентип кийин Имам Сараксини жасадык. Махмуд Кашкарин жасадык. Махмуд Кашкарин ичине киргенде бир мындай Аллахтын ысым сыпаттары жазылган, өзүнчө гравюра деп коет, эмне деп коет баягы мындай дөң болуп бери жака чыгып турат го, мындай гипстен жасалган ол. Олор дагы биздин бир Фархат деген дизайнер бала бар. Шаардан эле. Ошол Дубайларга барып, бүт жактарга барып, ошол идеяны топтоштуруп келип, анан бизде Максат деген балалар болчу, ошол баягы оймолорду жасаган. Ошолор болуп биригип отуруп, анан ошол мечитти ошол
жасаганбыз ичинчи. Ичинде бирок чындап эле киргенде бир өзүнчө бир мындай атмосферасы мындай усталык ишибиз дей турган иш да. Махмут Кашкари негизинен өтө жакшы иш болгон, жасаткан киши дагы Алла разы болсун мындай өтө берилгендик менен жасаган, ыхластуулук менен жасаган. Негизи эле ошол ыхластуулук менен мечит салдырган кишилерди мен тааныйм да. Жөн эле мындай эл үчүн жасагандарды дагы жасап бердим да. Мечит жасаган адамдардын ошондой бир мемеси болот окшойт Кудай тарабынан дагычы. Мындай ыхлас менен салдырган адамдар эч качан кембагал болбойт экен деген дагы немелер бар экен да. Мен Аксыда жасаганбыз, Пачатада бир мечит. Кичине эле мечит. 2013-жылы мен бир келип жасап бергем да. Ошол мечитти салган киши өтө мындай ыхласы менен салган да. Ошол киши азыр жакшы эле да, мисалы ошол маалда да жакшы болуп, аз дагы да жакшы болуп. Мен ошондой байкайм да, мисалы ыхлас менен курулган нерсе баары башкача болот окшойт. Машалла. Алла каалысын. Андан кийин Орусия жергесинде да мечиттерди курдук дедиңиз. Ал жакта кандай немелер болду? Биз ошо Махмут Кашкарини жасап бүтүп ачылышында Москвадан муфтийлер келет, Россиянын муфтийи келет, Москванын муфтийлери келет. Ошол менен таанышып калганбыз. Анан Путин неме кылат экен, бүт больницаларга намазканаларды да салгыла деп баягы уруксат берет экен да. Москвадабы? Москвада. Онкология, наркология, детский больница бүт ушундай жерлерге, ар бир чоң больницаларга намазкана салганбыз. Тверская областка барып бир мечит салып келдик. Ингуштар ошолорго. Анан ошолор бизди ошол жактан таанып калып, бизди ошол жака алып кетип, ошол мечиттердин, намазканаларын бүт баары жоон жасаткан. Аэропортко дагы жасадык, Шереметов аэропортуна. Шереметов аэропортундагы ал жерде бир эле намазкана же бир нече барбы? Мен билгенден ошондо биринчи жолу намазкана салынган. Кайсы жылдар болуп калат? 2018 ушундай жылдары. 2017 экен, 18 болуш керек. Бизде Орусия жергесинен да көрөрмандар бар. Анан Кыргызстанда ар бир экинчи киши сөзсүз Москвага барып келип атпайбы. Демек ошол Шереметовдо самолет күтүп отуруп намаз окуган болсо, ошол намазкананын жасалгалоочусу, куруучусу сиз. Машалла, Алла каалысын. Андан кийин Казакстанда курдук дедиңиз. Казакстанда негизи көп эле мечиттерди жасадым. Көп эле областында иштеп жүрөбүз. Анан Уралга барып калдык. Уралда аэропорттун жанында бир мечит салып, ошол жерде жасалгасын жасап, бир көбүрөөк иштерине катышып калдым. Анан баягы киши Уралда бир мечит куруп атышып, мен мечит курабыз деп калышты. Бирок деди, ошол мечит куруш үчүн спонсор керек экен. Чоң спонсор, баягы ошол жердин Уралдын башчылары, мэриядагылар, башкалар спонсоруңарды толук кылып алып келгиле, анан мечит курууга уруксат беребиз, жер беребиз дептир да. Анан ошондой ишти баштаган уруксат беребиз дептир. Анан баягы кишиге отуруп алып айттым. Баягы Туркиядагы система бар да, мисалы мечит куруу боюнчачы. Мечит куруу болот. Бир мечитте кичине эле айылдар жерлеринде деле, мисалы район, кичинекей эле райондордо биздин чоң центральный мечиттегидей мечиттер куруп коюшат. Анан ошондо куруп атканда карасаң, мен бир Деңизли деген бир область бар. Ошол жерде иштеп атсам, ошол эмеде дуалда жазуулар бар. Эми ол көп эле мечитте колдонулат Туркияда. Мисалы 20 000 кирпич кетет, 1000 квадрат килем кетет, шуак ушунча, темир ушунча тонна кетет деп. Анан ол жердеги адамдардын бар жогунда уже мүмкүнчүлүк түзүп коет экен да. Барып, мисалы менин 2 эле кирпичке же болсо 10 кирпичке менин кудуретим жетсе, барып 10 кирпичке акча берем, мага квитанция жазып берет. Машалла. Деп, анан баягы кирпичин бир паста эле сатып коет. Баягы эл алып коет, неме көтөрүп коет. Темири мисалы 20 тонна кетсе, ошону 1 килограммдан 10 килограмм, 100 килограмм акчасына карап, баягы жерде акча төлөйт, квитанция жазып. Ошол система ошол жерде айтып бердим. Ушундай кылсаңар болот деп. Анан баягы киши
Инстаграмга чыгарып, ушунча тонна арматура керек, ушунча килограмм бетон керек деп отуруп, баягы Уралдагы мечит бүттү азыр. Кыска, өтө кыска убакыттын ичинде Машалла. бүт Казакстан ошол тездөө бүтүрүп коюшту да баягы мечитти. Уже азыр уже ачылышка даярданып аткан убагы азыр ушул. Анын архитектору сиз болдуңуз? Жок, мен ошондой кеңешчи болуп баягы бир аз жардам берип жүрдүк. Ошентип Казакстанда көп эле азырга дагы бир мечит күтүп атат бизди. Бирок убактыбыз болбой атат. Машалла. 6 айлап, 1 жылдап күткөн мечиттер болот баягы, жасалгасын жасап берем, мындай кылып бер деп. Демек жана айтып өткөн системаңыз мечит куруу боюнча сөзсүз эле бир араб келип куруп бериш керек, же түрк келип куруп бериш керек, же бир кыргыз ишкер, же бай бирөө курсун деп отура берүү бир даража туура эмес, бир даражада алдоордан да өтүптүрбүз да биз кыргыздар. Мындай караганда. Бизге баягы азыр ушундай бир түшүнүк арабтар салып берет деп эме кылып атат го баягы. Кээ бирлер мага көп чалгандар болот да. Спонсор таап бербейсиңби? Ушундай айылыбызга мечит керек, же мына жерге мечит керек деп. Ал сурап аткан нерсеси бир 10-15 миң долларлык эле мечит куруп берет да. Ону сурап аткан, ошого ыраазы да. Ону биз ошентип эл менен кура турган болсок, арабтар куруп кетет азыр мечиттерди, бирок каралбай кетет. Чөнтөктөн акча кетпеген үчүн бартын да билбейбиз кээде. Мисалы үчүн сиз бир китепти окуш үчүн сатып алып окусаң, паркына барасың да, ошол китептинчи. Бир аз да болсо окуйсуң ошол китепти. Бир белек болуп келген китепчелик мемеси болбой калып туруп калышы мүмкүн да. Ошондой болуп атат да азыр бизде да мечиттер. Мындай айыл жергесиндеги көп мечиттерге барсаң, баягы каралбай калган да. Же суусу эмес, сапаты жакшы эмес. Ошон үчүн мен ойлойм да, мисалы биз дагы ошондой системада өзүбүз эле курсак депчи. Эл мындай кайрымдуулук жагынан биз көп элден алда турабыз да. Кыргыздар берешендик жактан анча жактан түрктөн деле ашып кетебиз го, биз түрк менен арабтан деле. Биз мисалдары көп эле болду го. Баткен окуясы дагы көп нерселерде мындай бири-бирибизге ээ чыгып, бири-бирибизге жардам берген, кайрымдуулук жагынан, боорукерлик жагынан биз кыйла эле алда турабыз. Ошол мечиттерди, же болбосо мечит эле эмес, эми азыр көп эле айтат, али мен мечит эле кура берем. Эми менин ишим ушул да, меникичи мындай мечит салыш кесибим ошол болгон үчүн көбүнчө ушуну айтып калам. Мектеп салуу, жол, көпүрө салууда деле ушундай бир уюшум менен, ашар жол менен кылынаса, ошо көп иштерди жасасак болот деп ойлойм да, ошондой. Демек ошол системаны бир бизге отургузуш керек экен да. Ооба. Акчасы жок адам деле, орто жашаган адам деле, жөнөкөй адам деле, жада калса студент деле ошого үлүшкөр боло алат, салым кошулат. Ар тармак кошулат да ошондочу. Мисалы үчүн 10 сом берүү, азыр кирпичтин баасы мисалы 10 сом десек, 10 сом берүүнү көбүнүн эле колунан келет да. Любой адам ойлойт да, ушул жерде менин бир кирпичим бар. 1000 сом берип койсо, 100 кирпич. 100 кирпичим бар ушул жерде менин. Деген ол жерге болгон бир мухаббети баягы дагы да сүйүүсү болот да ошол жергечи. Келсе ошо мен ушул жерде 100 кирпичим бар деп, может тазалап коюп кетиши мүмкүн да. Ого иш нерсеси жок адам келип намазын окуп эле чыгып кетет да. Жакында эле ошо Чолпонтода бир өзгөчө бир дизайн менен мечит курулуптур. Көрдүңүзбү? Биз баракчага да чыгардык, баягы 4 бурчтук болуп бир мындай куполост. Ошондо эле биз курактуу балдар бир 2-3 бала эң негизги немесин көтөрүшүптүр. Эл дагы жардамда көмөктөшүптүр. Ошону канча деди жалпы? Бир өтө көп акча жок да. Бир белгиленген бир сумма бар экен. Ошонун тегерегинде ошо мечитти бүтүрүшүп, бүт неме ачылышын жасады. Анан карап туруп ошол жерден сөз берилип калды. Анан кыргыздар бул арабка, бул түрккө кайрылып, бул байдын артынан чуркап мечит куруп берип коюңузчу деп жалдырап жүргөн кыргыз азыр өзү айылына мечит куруп, ачылышын кылып, жакшынакай кылып. Бул азыркы баягы арабтар куруп берген. Мисалы мен ошондой таанышты араб фирмаларда тааныштарым бар болгон. Даже айына 100 мечиттен бүтүрүп кетип аткан убактар болгон да. Бар эле 4 дубал тургузуп, купол коюп коюп, мындай мечит катары колдондуруп. Ошолор бир чети ошол мечиттин местолорун коюп кетишти да. Мечиттин местолорун белгилеп кетишти. Эми сапат жагынан
көпкө кызмат кылбашы мүмкүн. Эмнеге ошол жер мечиттин жери болуп калды да. Кудай буйруса, эми ошолор сиз айтып аткандай биригишип дагы да сапаттуу кооз кызмат кыла турган мечиттер салынат. Демек алдыда өтө көп иш бар дагы. Да, бул кыяматка чейин боло улана турган иштер. Мисалы могу Хижаз аймагы, Мекке Медина. Ошол жерлерди мындай барып саякат кылганда көп байкадым да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга тиешелүү маанилүү бир окуя болгон жерге бир мечит куруп коюшкан экен да. Жиндерге дават кылган жеринде жин мечити турат. Кийин бузуп башкадан курушуптур, бирок сөзсүз мечит. Худайбия келишими болгон жерде мечит турат. Шажара деп, шажара мечити бар. Даракты чакырганда дарак чыгып келген можизасы болгон ал жерде бир мечит турат. Иши кылса маанилүү бир окуя болгон жерлерге бүт эле баягы мурда халифалыктар карап турганда, Аббасилердин убагында, андайын Осмондордун убагында болуп бүт мечиттер курулган. Мисалы Мадинанын бияк капталында, пайгамбар саллаллаху алейхи мечитинин бияк капталында пайгамбарыбыз жамгыр намазын окуган экен. Гамама мечити, булут мечити деп. Ал жерде азыр Султан Абдулазиздин убагында 16-кылымда курулган мечит бар экен. Деп иши кылса ушундай экен да. Демек сиз айтып аткан нерсе деле ошол жерди балким сапатсызыраак курулуп калды, балким бир аз шашылыш бүтүп калды. Бирок ушул жер азыр могу мечит курдук, бирок келечекте бул жерге чоң бир мечит түшө турган бир чекит деп туруп бир өзүнчө стратегия. Бизде Кыргызстанда элхамдулилла Кудайга шүгүр мечит жагынан өтө бай эл, бай мамлекетпиз. Мисалы Орто Азиядагы эң бай мамлекетпиз десек да болот да. Мечит кайсы эң көп мечит bizde. Мечит бар. И мечиттин местасы дагы бар да. Ол жер айтат го, сатылбай турган нерселердин ичинде мечит дейт го. Мисалы ол эч ким келип о жерде неме алып койбойт, башка кылбайт. Эми Кудай буйруса бул мечит бойдон төбөлүккө иншалла азыр уже ойгонуп атабыз. Эми бул мечит куруу санатына дагы өтүп үйрөнүп келатабыз. Кудай кааласа дагы иншалла ол жерлерде дагы жаркыраган мечиттер болот. Машалла, жакшы. Мечит куруу тармагы демек өзүнчө бир кесип катары калыптанып келаткан бир багыт экен бизде. Түрктөрдө калыптанып система бар экен. Мисалы азыр 350 мечит дедиңиз, Казакстандын өзүндө эле 50 мечит дедиңиз. Бул эми баягы командалык жумуш да. Мисалы жалгыз жетишпейт да. Шакирттериңиз жөнүндө айта кетсеңиз, кандай шакирттер бар, шакирт аласызбы? Мисалы аз жаштардан бирөө ушу мен мечит архитектору болом деген болсо, сизге келип кошулса болобу, ошонун шарттарын, жол жобосун, эрежелерин? Сөзсүз болот. Бизде баягы шагирт уста деген неме Кыргызстанда бул калыптанган эмес да. Бул мына өзбек кошуналарыбыз да өтө баягы окууга баланын жөндөмүнө карап туруп шагирт кылып бир жерлерге берет го. Бул нерсе Түркияда дагы өтө мындай өнүккөн да. Сөзсүз адам бир кесиптин ээси болуш керек. Анан ошол кесипте шагирттен баштап чоңоюш керек да. Ошол адам ийгилге жетет экен да өзү негизи. Бизде биринчи эле шагирт алсаң, иштеген адам алсаң биринчи эле акчасы канча. Мен ондой нерселерди көп эле жашадым. Баягы балдарыңа бер, мен иштетип үйрөтөйлү ушул иштерди депчи. Акчаны максат кылгандан кийин ол максат кылган адамдын бир максаты бар да. Бир машина алышым керек. Машина алып алсам болду дегенден кийин жок, машинадан кийин онун максаты бүттү жечи. Ол бул иштин санатын үйрөнөйүн, бул ишти үйрөнөйүн деген максат жок да. Ол бүттү ошол жердечи. Ол машинасын алат. Анан уже дагы башка ошондой толуп тура балдар болду. Мага канча адамдар келди. Түркияда мен жалаң кыргыз балдар иштетчү элем. Түрктөр баягы бир эки жерде маселе жаралып калды. Эми Кыргызстандан келип алып бул бизге башчы болуп кичине келип алып проблема кылат деп проблема боло бергендигинен, тоскоолдуктар боло бергенден мен дайыма кыргыз балдарды алып келип иштетчүмүн. Анан кыргыз эми шагирттерди азыр инилерим бар, иштеген усталарым бар. Кудайга шүгүр, элхамдулилла, уже азыр менсиз деле бир ишти алып кете турган балдар бар азыр. Демек бир азыр жаш жигит чындап ушул тармакта кетүүнү кааласа, сизге келсе болот, кайрылса болот, шакирт түшүп. Жакшы. Анан могу биздеги мечиттердин курулушу болуп атпайбы? Ушул жерден биздеги курулуп аткан мечиттердеги сиз байкаган бир дагы ушуну жакшыртса болот эле, өнүктүрсө болот эле деген кайсыл тараптары бар?
Бизде азыр курулуп аткан мечиттерден мен эң чоң мемем сапат жагынан. Азыр биздин өзүбүздүн мисалы Өзбекстандын өзүнүн стили бар да. Стилдеринен айта келсе, түрктөрдүкү өзүнчө, арабтардыкы өзүнчө, малайзияныкы өзүнчө да. Биздики дагы иншалла бара биздин өзүбүздүн дагы бир немебиз калыптанат иншалла. Бул нерсеге көбүрөөк басым жасасак, ушул багытта иштегендер көбөйсө, бул сөзсүз түрдө бир өзүнүн калыбы, өзүнүн бир дизайны чыгат иншалла. Азыркы биздин мечиттерде Казакстанга барганда мен көп байкайм да. Кайсы мечитине кирсең жыпжылуу да. Баягы любой мечитине, бардык мечитине кирсең ушундай ысык суусу бар, ушундай шарты бар. Кичине эле мечит болсо ham. Бизде ошол нерсеге эми аракет кылабыз. Эң чоң кемчилик ошолор деп ойлойм мен. Анын сапат жагынан бир аз аксап турат азыр. Мисалы могу Түркиядагы мечиттерди мындай байкасак, көбүнчө баягы даарат алчу жери астында болуп калат го. Даарат алып туруп тепкич менен чыгып кетесиң. Бизде кээ бир учурларда даарат алчу жери ар жакта, неме буякта. Анан айрыкча моунда сууктарда дааратты алып туруп мечитке жеткенче калчылдап титиреп. Ошого окшогон проблемалары азыркы учурда бизде мечиттерде көп эле. Бул убакыт менен анан баягы айтып аткандай, мисалы үчүн өз айылындагы баягы өздөрү салсак, мисалы үчүн биз өзүгө ыңгайлаштырып күйүп, мисалы жакшы, дагы да жакшы кылайлы деген максат болот да. Ошондо биз дагы да сапатына көбүрөөк көңүл бурабыз дейм да. Ошондой даарат алчу жерлерине сиз айткандай ыңгайлаштырып, анан менин эң чоң баягы азыр маселе мындай, мен азыр жасап аткан мечиттерге куруп атабыз ошондойду. Хасылхане деп коет го, жаназа жуй турган жер. Жаназа жуй турган жерди Түркияда көп мечиттерде почти бар да. Бардык эле мечитинде көбүнчөсү бар. Жаназа жууганда эми бар жогубуздун башыбызга келе турган нерсе да. Ону эч ким бизде мындай замбар болот го мындай. Ону тинеке кылып коет экен. Ошол жерде баягы чөгүм менен суу куюп жаназа жуйт экен. Мен бир эки мемеге катышып калдым тууганда. Боз үйдүн ичинде чыгышат. Шарт жок да. Буну ар бир мечитке ошол нерселерди да киргизишибиз керек деп ойлойм да. Азыр эми Кудай буйрса биз куруп аткан мечитибизге ошону пландап атабыз. Ол жерде жаназа жуй турган киши болот. Же болсо имам деле. Бирок онун кийимдери болот мындай резинадан кийимдери, анан перчаткилери, суулары дагы мындай көптөгөн куюлап, о жерде кепини дагы даяр кыркылуу. Порядка кылып жасап коюп. Кепин издеп базарга жөнөбөйт. Кепиндер тизилип турат. Анан жыт атырлар, баягы жаназаны жууп бүткөндөн кийин жыт атырларын сээп, ыңгайлаштырып ошондой нерселерди жасашыбыз керек. Кафель суу агып чыгып кетет өзүнчө. Бир мрамор таш болот мындай. Адам тика туруп жуйсун. Ыңгайлуу, мындай таза кылып жууп, эми акыркы гүсүл эми акыркы гүсүлүн алдырыш. Ошондой бир ыңгайлаштырып берсек, эми ошондой аз мечиттерге окшогон нерселерди да курушубуз керек да. Бир морг мисалы үчүнчү. Моргунда коюп, азыр күн ысыкта баягы бизде бирөөсү келсин деп күтүп калат го. Ошондо ошол жерге барып койгонго, эми мечит бир центр жерибиз болуш керек да. Ошондой жактарынан бери кылсак, ошо мечитте жаназасын окуп, ошо мечиттен алып чыгып кете тургандай кылыпчы. Демек өтө жакшы идеяны айттыңыз. Бизде могу Ош тарапта байкашымча ошол эгер күн жылуу болсо бакчакка алып барып туруп эле чүпүрөктөрдү тартып туруп ошонун ичинде жууп тазалап, анан алып чыгып кетип, суу жерге агат же бир идишке агызып анан алып барып төгүшөт, эми немелери бар да. Бул жакта байкаганым боз үй тигишет, боз үйдүн ичине алып кирип туруп жууп, анда эле баягы идишке суусун агызып анан идишти алып барып ар жака төгүп, ошондой бир неме бар да. Анан жууганда дагы мен ошо катышканда баягы ошо айтылган эрежеси менен так аткарылганына дагы мен болуп калдым да. Күмөн санапчы. Эми ошондой үйдүн ичинде же кыргыз үйдө баягы сиз айтып аткан жерлерде жууш деле мындай таза кылып жууп кетиш деле эме экен да, маселе экен. Беркиде душтары менен суулары кеңири агат мындай шарылдапчы. Ошондой кылып шарт жасалса иншалла сон болот да. Ошол менин мындай өтө мындай каалоом да, ошо ар бир мечитте болсо экен ушул нерсе.
Сен айылдарда өтсө, бир киши кайтыш болсо, ошол мечитке алып барып, ошол жерде сонун кылып, акыркы мемелерин аткарылса дейм да. Негизи мечит маданиятын мындай карасак, бул социологиялык жактан өтө бир маанилүү нерсе да. Мисалы, бир күндөгү 5 маал намазды мечиттен окусаңар жакшыраак деп кызыктырат. Ооба. Бир күндө 5 маал бир райондун же бир айылдын эркектери бир күндө 5 маал бир жерге чогулса, ал биримдик бар, бир туугандык бар, социалдык мамиле бар. Айрыкча азыркы технократиялык доорго кирип бартабыз. Элдин баары гаджеттерге берилүү менен адамдар аралык мамилелер азайып, адамдар аралык мамиле азайган кезде, адам оочолонгон кезде депрессия, стресс дагы да көбөйүп, анын артынан бузуку жаман иштерге дагы берилип, жалгыз калсаң шеригиң шайтан болот деген сөз бар го. Ал эми динибизде бир жумада бир жолу жуманы парз кылды. Райондук деңгээлде же шаардык деңгээлде эркектер чогултуп койду. Бир жылда 2 жолу айт намаздары бар. Ал жерде дагы облустук деңгээлде мисалы чогулуп, майрамдашып, бири-бирибиз менен учурашып, эски таанышын көрүп каласың. Бул баягы социалдык мамилелер, биримдик, бекемдик жагынан өтө күчтүү бир мындай стратегия болот экен да. Ошол эле кезде дүйнөлүк деңгээлде өмүрүңдө мүмкүнчүлүгүң жетсе бир чогулуш деп туруп, ажылык бүт баары Меккеге чогулат, Мединага чогулат, умралар, мисалы азыр умранын сезону болуп атат. Негизи бизде азыр ошо мечиттерди куруп атканда, эгер мүмкүнчүлүгү болсо, баягы жерлери болсочу, парктарды куруп жанына. Баягы жолугушуулар ошол жерде болсо да, мисалы үчүн. Сараксинин алды сыяктуу. Мисалы ошол жерге келсе, баягы биздин мечит баягы намаз окуган адам кирбеш керек деген түшүнүк болбош керек. Ошол дагы кирбеш керек ол жергечи. Ол дагы кирип отуруп эс алып, баардыгы келип ошол жерде мүмкүнчүлүк болсо ошол жерде муктаждык болсо ошол жерде бүтүрүш керек. Келе ол бир күнү бир 10 жолу келет, 5 жолу канча жолу келип отуруп, акыры хидаятка келип калышы мүмкүн да. Ичине кирет, көрөт. Мисалы биздин ошо Велажар деген көп айтат эле, Австралияда бир мечит жасайт экен да. Ошол жерге кирип көп адамдар баягы жасалган кооздуктарды көрүп, мусулман болдук деп көп адам жазгандар болуптур да. Баягы мечиттин киреберишине жасаган устанын номери деп жазып койгон экен. Көп адам жазды дейт. Баягы тааныбайсың дейт, жазды дейт, чалды дейт. Көп адамга бул мечиттин өзүн дагы эгер ошентип кооздоп, аурасыны мындай только мечит намаз окуй турган жер 5 убакка кирип чыгып кайра ишиңе кете бересиң эмес. Келип эс алып отура турган, баардык адам келип, жаш балдар келип даже ойной турган, ошондой сапатта курсак, ошондой болуп келип ойноп, ушу биз айтып аткандай бир бизди бириктире турган жер болуш керек да. Маданий борбор өзүнчө. Маданий борбор болуш керек. Азыр айтып атсаңыз эстеп кеттим, о Сараксиде биз бир топ съемка кылып калдык бир күнү. Анан карап турсам, ал баягы дем алыш күн эмес болчу. Адашпасам бир 15-20дай турист келди. Кытайлар келди, ар ким келди. Мен көбүн барып сурап, каяктан келдиңиз сен? Франциядан дейт, Англиядан дейт, Америкадан дейт, Кытайдан дейт. Анан келип карап атат да, сүрөткө түшүп атат, суктанып атат. Мечиттин өзүнүн бир руханияты дагы бар го, өзүнүн мындай адам эс алдырган. Чиркөөгө кирип көрдүңүз беле? Бир жолу кирип көрдүм. Кирдиңизби? Баягы руханиятын сездиңизби? Мен да бир кирдим да, православ цирквесине кирип көргөм да. Мындай киргениңде эле бир нерсе кысат экен да. Мындай рухуң жыргап эс албайт. Мечитке кирсең өзүнчө уйкуң келип, мемиреп, өзүнчө бир неме бар го, атмосферасы. Анан бул башка диндин өкүлдөрүнө бул сөзсүз бир рухуна таасир этет экен. Бир киши айтат, ошентип мечитке келем дейт. Ушу намазда уйкум башталат дейт. Ушу деп отурганда баягы хожа дейт, маселе айтып атканда, агай молдо келип маселе айтып атканда дейт. Ушинтип эле мемиреп калам дейт. Аль-Фатиха дегенде ойгонуп калам дейт. Бир өзүнчө бир сиз айтып аткандай бир рахаты, хузуру бар да мындай жердечи. Баягы руханий таза жерде адам ныксырап уйкусу келет да. Жумада уктап калгандар демек көп деле кыжылат болбосун. Бир аз өзгө жеңилдик. Ильяс байке, алдыда кандай пландарыңыздар бар, кандай мүдөлөрүңүздөр бар? Ошол биздин азыр менин эң чоң азыр ар бир адамдын бир кыялы, максаты, анан бир толкундоосу болуш керек да, ошондо бир иштер алдыга мен болот. Мен ушу кыргыз стилиндеги мечиттерди куруш. Азыркы учурда уже темелден баягы фундаменттен мечиттерди куруп баштадык. Пайдыбалдан. Анан
көбүнчөсү баягы сапат жагынан, ыңгайлуулук жагынан караганда Түркиянын мечиттери көбүрөөк мындай ыңгайлуу экен. Ошого биз азыр мен Түркияга бардым. Анкарага барып, муфтиятына кирип, тааныштар болгон. Айтат, каалашыңча келип проекттер бар дейт. Мага миңдеген проекттердин немесин көрсөттү. Канча кишилик десең, канча адамдык десең, эмне каалагандай. Мисалы үчүн Түркияда мечит курганда астыны магазин кылып коет, же бир ишканаларга берип коет. Ошодон келген пайдаларды мечиттин муктаждыгына иштетип, мечит эч кимге муктаж болбой өзүнүн несин. Ошондой кааласаң, ошондой проекттер бар деп мага көптөгөн проекттердин сунуштарын берди. Анан ошого азыр ошол жактан проекттерди алып келип, курганга аракет кылып, иншалла дагы да көп пландарыбыз бар. Демек келечекте кыргыздардын өзүнө таандык бир ыкмадагы стилдеги мечиттери иншалла жаралып калат. Чоң рахмат. Ильяс байке, эми азыр могу көрөрмандардын арасында мечит курдурам дегендер болот, мечит курдурсак деп жүргөндөр болот. Сизди каяктан табышат алар? Бизди азыр телефондорубуз деле бар, инстаграмдан бас көрүшсө болот, бизге жол табышса болот. Демек инстаграмда азыр могул жерге монтажерлор жазып койсо. Баягы иш менен болуп, мисалы бул нерсе баягы айтып өткөндөй эле Түркияда бул иште өтө чоң кесип, мунун өзүнүн фуарлары бар, ярмаркалары бар. Ушундай бир чоң иштер да бул. Бизде эми болуп аткан, мен баягы бир ишти алып, ошо менен жүрүп эле ичинде аралашып жүрүп, баягы бир офис куруп, бир неме кыла албадык. Эми бирок расмий фирмаларыбыз бар, мамлекетке налогторубузду төлөп турабыз, бирок немебиз жок, бир офисибиз. Ону Кудай буйрса келечекте ошондой дагы нерселерди кылабыз иншалла. Иншалла. Мисалы азыр мен мечит курдургум келсе, сиздерге буйртманы берсем, сиздер нөлдөн баштап бүт баарын бүтүрөсүздөр. Жылытуусу, суусу бүт баары. Азан айтканга чейинки мемеге жеткизип беребиз. Документациясы бүтүр, машалла. Демек баягы неме тил менен айтканда мечит под ключ болот экен да. Ошондой. Жакшы. Азыр Кудай буйрса ошол алып кетип атабыз, документ жагынан дагы алып баратабыз иншалла. Медресе да кура бересиздерби? Медресе дагы куруп атабыз. Сунуштар түшкөндө куруп берип атабыз. Ошол биздин эң чоң максат мындай сапаттуу болсо кирип атабыз иштерге. Анан баягындай сунуштар дагы болот. Бизге мындай эле мечит ого чындыгында мындай көңүл дагы барбайт. Анан мечит курулган жер жакшы курулса деген ойдо азыр ушу сапатына көбүрөөк көңүл буруп атабыз. Үйдү курганда аябай ойлонуп, түзүп, неме кылып атпайсызбы? Шарттарын жакшы кылып. Азыр мен дагы баягы өтүксүз дегендей, мисалы өзүнүн үйлөрдү мисалы дары ошондой кылып сапатына көңүл бурбасам дагы, бирок ушул мечит дегенде жакшы куруш деген бир чоң максатыбыз бар да. Сапаттуу болбосо уже кургуң дагы келбей калат да. Бизде азыр отурган студиябыз буйрса мөөнөтүнө жетип атат. Жакында чоң бир студиябыз бар. Ошол жака көчөбүз иншалла. Ошол жерде намазканабыз бар. Сиз бир сүйлөшүп отурганда намазканабыздын ошол немесин, накышын дедиңиз эле, ошондой бир. Мүмкүн болсо Кудай буйрса жакшы кылып коебуз деп беребиз иншалла. Элдин көзүнчө сурап алайлы. Кудай буйрса onu ошо мен биринчи сунуш сизге өзүңүз айткансыз. Өзүм айткам. Кудай буйрса биз жакшы кылып жасап беребиз иншалла. Алла разы болсун. Кошумчалар болду айта турган эмес. Иншалла ошол азыр эстегендерибизди айта алганга аракет кылдык иншалла. Сиз дагы бизди ушундай чакырганыңыз үчүн Алла разы болсун. Алла разы болсун. Кыргызстанга алиги ар ким өз алдынча кызмат кылып келатат да. Сиз да өзүңүздүн багытыңызда өтө жакшы кызматтар кылып келатасыз. Алла сизди уялтырбасын, шермендер кылбасын. Амин. Дайыма ушинтип Кыргызстанга ушундай жакшы гана мемелерди, тарбиялык нерселерди чыгарышка Алла насип кылсын. Амин. Алла разы болсун. Бизге баягы көбүнчөсү мындай жерлерге электорат баягындай подписчиги бар, же болбосо ушундай бир таанылгандар чакырылат, сиз наоборотунан кылып
биринчиден көпчүлүк жакшы подкаст бир неме кылып атасыз. ооба көпчүлүк подкастта ошо катталуучусу көбүрөөк болсо чакырышат. Ооба. Анан эми анын өзүнө реклама кылат, жанагы YouTube канал дагы өсөт деген маанайда. Биринчиден биз катталуучусуна карабайбыз, жашоосунан тарбия өрнөк бир багыттама ала алабызбы? Бир. Экинчиси ошол адамдын кылган мекен үчүн, эл үчүн, жер үчүн кылган кызматы канчалык деңгээлде. Ошол эки критерийге карайбыз дагы, анан буюрса неме кыла беребиз. Алла ишиңизди жеңил кылсын, дайым кылсын иншалла. Кыргызстанга ушинтип дайыма күйүп кызмат кылып жүрө бериңиздер иншалла. Алла разы болсун. Чоң рахмат. Жардамчыларыңызга дагы иншалла. Командаңыз. Аллах ийгиликтерди берсин иншалла. Сиздегидей да буякта дагы немелер бар. Ооба. Команда эми азыр баягы бир иштер бүтөт, долбоорлор бүтөт, анан ошо иштин башында турган адамдын сүрөтү, аты чыгат да, ушул кылды деп. Анан негизги ишти кылган баягы артта көрүнбөй, азырма камеранын артында да балдар отурушат. Мен дагы айтам да, ошо бир туугандар, инилерим ошо аркамда көрүнбөгөн батырлар депчи. Ошол деле жакшы экен. Себеби бир чабуул же зыян болсо деле ошол адамга тиет, тигилер саккалып калат. Бирок мактоосу да сага келет. Эң негизгиси Аллах таала көрүп турса болду. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Убактыңызды бөлүп келип бериңизге Алла разы болсун. Дагы көп мешиттерди кура бериңиздер. Урматтуу достор, ушуну менен биздин подкастыбыз соңуна чыкты. Рухология, рухту дагы тереңирээк азыктандырып, рухту дагы тереңирээк изилдеп, рухубузга жаккан темаларды дайыма сиздерге алып чыга беребиз деген ниет менен кийинки берүүбүздөн көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.